Мен жетишпей калдым. Кечирим өтүнөм. Бардыктарыңызбен мына интернетте көп көрүп жүрөм, тааныбагандар менен таанышып, бул Zoom аркылуу болсо да таанышып атканыма аябай кубанычтамын. Мен өзүм жайлы бир аз жазып жибергем. Германиядамын, силерге чоң салам жолдойбуз. Уюмубуз жайында Махабат айым балким айтып кеттиби же бир эки ауыз сөз айтып кетейинби? Биздин уюмубуз жанагы Bildung, немисчеси Bildung инициатива Zusammenarbeit, билим кызматташтык жана демилге бул 2019-жылы курулду. Азыр 2,5 жашка жетип калдык. Уюмубуздун курулган себеби жанагы мекенибиздеги Германиядагы мекендештерибизге билим тарабынан колдоо көрсөтүүгө, анан билимди жалпы колдогон долбоорлорду курууга ошол ниет менен курдук. Андан тышкары Германиядагы культурдук проекттер, кыргыз балдарыбызга кыргыз тилин үйрөтүү проектин баштадык. Бул биздин эң биринчи проектибиз болчу. Анан жанагы ковид убагында, Баткендеги чыр убагындагы мындай donation жыйнап бияктан жардам көрсөттүк дегендей. Ошол убакытта биз жанагы уюмубуз 20 мектепке жардам берди, проекторлор алып, китептер алып деген сыяктуу. Бул кичинекей гана мисал. Жаңадан ошол октябрда гана биз ачылыш аземибизди уюштуруп, тушообузду кесилген эдик. Биз мындан ары да жакшы долбоорлорду алып барабыз буюрса. Азыр деген мисалы үчүн au-pair mentoring, student mentoring деген проектларыбыз баштадык. Бул кичинекей проект болсо дагы анын таасиры аябай чоң экен. Мисалы үчүн бул жакта көчө биз au-pair mentoring проектибиздин биринчи чогулушун кылдык. Андан 2 жума мурун student mentoring чогулушун кылган элек. Ар бир чогулушубузда 50ден аштам студенттер, анан au-pair кыздарыбыз катышты. Ошондо аларга биз эжелик, энелик акыл кеңештен, мындай детайлдуу неден 12 айга бөлүп воркшоптор, сабак өткөрөтүн программа уюштурдук. Бул деген мен ойлосом, эгер мен азыр 42 жаштамын, 3 балам бар. Анан ошол 20 жаштарда ошондой программалар болуп бизди колдогонбуз абдан сонун болмок эле дейм да. Махабат эжеси туурабы? Анан буюрса ошол сыяктуу. Андан тышкары көптөгөн жакшы долбоорлорубуз бар. Азамат мырзаны көптөн бери таанышпыз. Ошол абдан жакшы идеясы бар. Биздин мен өзүм дарыгермин, IT жагынан эч нерсе түшүнбөйм, бирок бизди мындай абдан толуктурдук. Ошондо балким Азаматтан көп нерсе үйрөндүк, мындай чогуу иштеген, буюрса көрөм колдогонго биздин уюмубуз, менин өзүм жеке башым дайыма даярбыз. Ар бирөөңүзбен иштегенге, колдогонго даярбыз. Бекназар байке, бактылуу болуңуздар. Бул нени айтып, колдонуп айтып кетейин. Анан Бакыт мен Айданага да чоң салам. Гавайга качан барабыз деп биз дагы нени dreaming болуп турабыз. Сиздердин видеолоруңузду көрүп, мен азыр жолдошум да келет бир аздан кийин. Анан буюрса тааныштырабыз. Ошол азыр биздин уюмубуздун атынан биз официальный уюм, биякта жаңагы FAU дейбиз, Eingetragen Verein деген кандай болот? Эжекси Махабат? Катталган уюм. Анан ошол биздин жаңагы не деп айтканы Байратты?
кеңешме. Advisor Group, ошол 5 киши, мисалы үчүн биздин Advisor Group'та бар, алар ошол командамыз азырынча 10 киши. Махабат айым баштап бизге аптан мындай чоң жардам болуп, бул 20-нын пандемиянын учурунда дагы эми мүмкүн болгончо проектларыбызды, ойлонгон проектларыбызды эми 21-де ишке ашырып атабыз буюрса. Бир пландаган проектибиз айта кетейин, июнда башталат. Бул Ошто айымдарга арналган Bildungsцентрум билим ортолугун пландап атабыз. Аны детайлын силерге буюрса тагы эмки чогулушта айтып берем. Бул неде баштайды. Уюмубуздун бул курулган себеби, аны да бир 2 ооз сөз менен айтып кетсем, 2016-жылы жаңакы Москвада трагедия болгон кезде 17 кызымыз өрттө мерт болгон кезинде, ошол кезде биздин биз 2016-жылы менин кичинекей кызым 2 жашта эле, Махабат айым бар, Берлинде биз болуп чогулуп кантсек деп бирок колубуздан эч нерсе келбеди. Ошол кезде биз мындай бир идея келген эле, биз кыздарыбызды, эжелерибизди колдогон бир мындай бир проект долбоорлор кылсак, бирок аны биз жеке адамдар кыла албайт экенбиз. Аны көптөгөн адамдар чогулуп, ошондой уюм болуп кыла алат экенбиз. Биз ага азыр жетип атабыз. Мен аябай мындай толкуп атам. Бул жаңа ойлонгон оюбузга мындай акырын-акырындан жетип атабыз. Ошол жаңакы билим ортолугу Оштогу бул биздин ошол 17 кыздын элесине деп ардайбыз. Жаңакы Ошто буюрса июндан баштап бул мисалы үчүн детайлдарын силерге айтып кетем. Эгер чогуу неткенге, жардам бергенге, уюштурганга. Чоң рахмат. Ар бирөөңүзбен таанышканыма абдан кубанычтамын. Нургүл айым, Мээрим айым, Сайкал айымды көрүп атам. Айдан эмен бакыттансыз эле тааныйбыз. Мындай кошунадай эле көрүп убактыбыз бола калса силерди көрөбүз. Кошумча кылып кетейин, биз бийцеттин алкагында чыракка чоң компания баштайлы деп атабыз. 12 февралда чыракты иштеткен адамдар менен бир аз маектешели. Анткени биз эми мындайча айтканда ортомчулук эле кылып атабыз да. Көп адамдар, Германиядагы көп адамдар өздөрүнүн ошо демилгени баштаган адамдардын ооздорунан да угушсун, кандай шарттарда катышуучулар окуп атат, кандай адамдар бар, кандай жетишкендиктер бар. Андан кийин биз чоң ошо компания баштайбыз. Планшет, ноутбуктарды чогултуу боюнча. Ошол маектешүүдөн кийин анан буюрса бийцет каражатта чогултуп баштайбыз. Эсеп ачылган, текст бар. Анан ошону да чоңураак жарыя кылып, анан курс башталганча жетишебиз деген ойдомун. Анча-манча жардам берип. Ошон үчүн биздин максатыбыз бир эле экен. Чыракты ошо биздин мындай былтыр мурунку жылдары чоң Баткенге пандемияга карата чогулткан компания сыяктуу кылып, каражат чогулткан компанияларга окшоштуруп, ошо келе жаткан 2-3 айда ошону фокус кылып алабыз. Аябай жакшы экен. Биз деле кандай десем, чем больше народу, тем больше эме болот да, ресурс болот. Көбүрөөк адамга жардам бере алабыз деген ойдобуз да. Биз деле ошон үчүн ар дайым ар кандай эмелерге, проекттерге, коллаборацияларга всегда ачык болчук да. Ошон үчүн бизге Бекназар байке экөөбүз телефондо таанышканда эле бизде билинген, что максатыбыз бир экен. Мен билгем, что кийинки проектке мен сөзсүз түрдө Бекназар байкени чакырам депчи. Биз деле ошондой выбор беребиз. Бардык досторубузга, тааныштарыбызга ушундай проект баштап атат, келгиле, катышкыла деп. Эч кандай форс заставлять этип эме жок да. Катышкысы келсе катышат, катышкысы келсе катышпайт. Бирок ушул нерсени көбүрөөк адам билишин каалайбыз да. Буга чейин деле бизде практикада болуп жүрдү. Биз билбечү элек ушундай кылса болот беле, разве можно было так сделать деп айткандар
адамдар болду да. Көрсө биз деле ошентип жардам берсек болот экен да. Мен эмне кыла алам, мен каяктан жардам бере алам деп. Тем более эгерде биз бул сиз айтып жаткан нерсе менен чыракты бириктирип, буну башка уровеньге чыгарсак, почему бы и нет, да? Why not? И давайте сделаем еще масштабнее, давайте сделаем это прям стопроцентно качественный, хороший какой-то проект, что эмеси да результаты да ошондой болот. Чоң рахмат. Как раз ушул нерселер үчүн чөйрө жасап атат. Туура. Мына эки командалар бириктирип, коммуник группаларды ачып, мына ушул жактан сүйлөшөбүз, 17-синде жолугабыз, 17-синдеби? 12-синдеби? 12-си эртең менен силердин убакытты күтүп атабыз. Биз болсо ушул маалдарда чогулсак болот окшойт, жана бир аз эртерээк. Германиядагылардын көбү ошо катышсын деп ойлоп атабыз. Акчалуулар, Ушундай жолоошуларды упаковать этип, сайттарга чыгарып, каналдарга чыгарып, мына ушул жерден кошулсаңар болот, ушул жерден иштеп баштасаңар болот деп жасап баштайбыз да. Бекназар мырза. Эме даяр платформасам сайт бул бүт бар эле даяр да. Инструмент технический жагы кандай, технический жагы? Азыр мындай бул момент болуп атат да. Биз деген бир именно физический платформа жасап, баарын ошол жака киргизели десек, слишком комплекс болуп кетет да. Мисалы, сиз айтып аткан ошол профессор Discord'га кирип жананча сообщение окубайт да. Ага башка даяр материалдар. Ошон үчүн мисалы, азыр чөйрөдөгү биздин группа уже чөйрө да, кандай. Анан силер ошо кийинки этаптарын кылсак болот. Мисалы, хорошо, чөйрө ачылды. Эми биз сүйлөшүп алсак, типа хорошо, чөйрөгө башкаларды кошо турган болсок, анда типа бул жерге чогулталы десек, анда биз счетторду жазап баштайбыз. Америкада ким жазайт, Европада, Кыргызстанда ким, ошол операционный моменттерин эми иштеп баштайбыз да. Азыр вроде как анча-мынча синхронизация болдук, эми как бы дальше по запросу Технический жагын да. Технический жагын айтып баратабыз. Бирок баары в процессе еще. Зарагай. Там же для технической связи коммуникация же нужна. Я просто на улице, меня слышно, да? Да. Да, слышно. Для коммуникации сервер в Discord создан, да? Он просто безлимитный, может до 250 тысяч людей принимать. Для, может быть, менеджмента, если хотите, можем Slack организовать. Вот. И у меня еще было предложение насчет структуры, насчет того, чтобы были члены совета и так далее, дегендер. Я бы предлагал юридически это оформить как общественное объединение, потому что там очень легко можно принимать новых членов, и очень легко юридически это можно оформлять. Также по налоговой отчетности там упрощенка идет, да? То есть если речь идет о донейтах или еще каких-то нюансах, то вот что-то такое может себя хорошо зарекомендовать. И мне кажется, в этом плане мы должны быть открыты, чтобы членом, в принципе, мог стать любой, да? Если хочет наверх пойти, там что-то делать, стратегическими вещами заниматься, без проблем. Это все будет открыто и доступно, да, проще говоря. А сервер на Discord уже создан, вот именно такое место. Его, конечно, можно было запилить отдельно, но смысл, да? Там нету смысла делать для этого сайт какой-то, допустим, чтобы они через сайт общались или что-то в этом роде, да? А так, внутри Дискордов многие каналы будут как открытые, так же и многие каналы будут закрытые. Там, в принципе, лишнего шума как такового нету, да? Человек может между ними кочевать и участвовать там, где он захочет. Чоң рахмат. Да, несколько уровней даяр. Жана как раз Бекназар сурап аткан ба деле. Бирок айдаган кишини кайсыл жерге кошсо болот, айтишникти кайсыл жерге, там бизнесменди кайсыл жерге. Анын баары уже даяр. Азыр биз концепцияны сайтка чыгарып, бүт баарын көрсөтүп турабыз. Онбордун көрсөтүп, если сен бияка баргың келсе буну бас, тияка баргың келсе тигини бас депчи. Баары мындай прозрачный болуп иштеп башталат. Ошо биз уже 7, 8, 9, 10, 4 саат отурат окшойбуз. Силер уруксат берсеңер таанышуу бөлүгүн аяктап,
Анан уже конкретный иштерди можно в WhatsApp группада сурасак болот, или там личный сураса болот, ошентип чечип баштасак болот. Биз болсо командабыз менен волонтерский немебиз даяр, командабыз, проекттер даяр. Азыр бизде эң чоң 2 вопрос ошол кеңештерди группадан сүйлөшсөк болот. Ошоларды кеңеш кылган, кеңешин өзүнчө кылып, анан башкаларды кошо турган. И юридический жагындагы сүйлөшүп баштаса болот. Анда кайра кеңеш менен жолугуп, ушундай юридический ушундай кылалы, тигиндей кылалы деп кийинки жолугушууларда кылсак болот. Анан кийинки жолугушуулар уже таанышуусу жок эле сразу иш жүзүндө башталат. И убактыбыз дагы мындай тайминг дагы жакшыраак болот деп ойлойм. Бүгүн просто биринчи жолу 2 континент, 3 континент кошулганда узарып кетти. Уруксат берсеңер, аяктайлы, кандай дейсиздер? Хорошо. У меня тоже уже час ночи. Идеялар аябай көп. Анда баарыбыз группадабыз акча жагын чечелик, достор, потому что мисал үчүн исполнительный директор у нас как бы есть. Я не знаю, как насчет вознаграждения. Там, наверное, будут свои нюансы, может быть, свои проценты. Хотелось бы, чтобы ЧР тоже половину вещей делала на коммерческой основе. Это очень важный момент. То есть не только социальными вещами занимались, но и занимались такими проектами, которые создают рабочие места. Да? А что касается денежных затрат, это офис нам нужен был для того, чтобы эта же команда волонтеров элементарно могла приходить и где-то более сфокусированно заниматься. Или у них есть проблемы с компьютером. То есть когда мы касаемся визуала, их компьютеры это не тянут. Да? Элементарно React не тянут. Вот. И по платной позициям в основном у нас есть Арчабек, хороший парень, Поларис Тенчикхан. Он IT-классикада көп дизайнерские эмелерди кылган. Ошого окшогон балдарды, если на зарплату посадить, было бы классно. То есть, как минимум, дизайнер должен быть на зарплате, чтобы мы постоянно что-то такое делали. И его плюс, то, что он универсал, он может и озвучку сделать, надо будет и монтаж сделать, и любой другой дизайн. Да? То есть, то, что касается промоушена. Вот, пошел эки позицияга зарплатаны эмеси керек. А вы можете уже сами в голове посчитать. Если это 2 человека, это может быть в районе $1000 идти. Если это офис, соответственно, надо исходить из этих нюансов. Поэтому мы за то, что у нас сейчас нету пока что, но они в разработке, несколько проектов. Если они начнут монетизироваться, то ЧР сам себя будет покрывать. Но на начальных этапах нужно финансирование. Шол, рахмат барларга. Чоң рахмат. Жон, анда месе. Саламатсыздарбы баарыңыздарды? Азамат байке, салам айтам. Ийгилик каалайм. Бир аз кулак коштун абалы уктум. Көп нерсени көп укпай калсам дагы маалыматтарды алам буюрса. Ийгилик каалайм буюрса, элибизге, жерибизге пайдалуу иштердин баарына колубуздан келишинче жардам берүүгө, ар кандай эмелерде жардам берүүгө тырышып жүрөбүз. Айтарым ошол. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Азамат. Аябай жакшы дискуссия болду. Анан эмки жолугушканда я предлагаю сразу, может быть, продумать повестку дня, да, чтобы мы не теряли время, чтобы вначале не говорили, давайте о том обсудим, об этом обсудим. Проект повестки дня, и у кого будут какие предложения, беседчатка для зала. И я думаю, действительно, это очень важный момент относительно придания юридического лица, да, что это будет, как это будет функционировать. Это очень важный момент. И, конечно же, чтобы проект не заглох через полгода или через некоторое время, мы должны подумать о том, что мы можем сделать для того, чтобы он финансово со временем стал окупаемым. Это тоже очень важный момент, да. Спасибо. Бүгүн повестка таанышуу болчу. Чөйрөжөн айтып берип болчу, экөөнү жазадык. Калгандары бизде системалар даяр, ноушнга чакырабыз, баарын киргизебиз, онбординг кылабыз, дальше дагы жолугуп турабыз. Определенный темаларды, идеялар ашып ташканда кошулуп кетип атат. Ошон үчүн кечириңиздер.
бүттүк. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, Азамат. Чоң рахмат. Записьтерди жиберип ийем. Айдана Тыктуулуктун блогторунан көрсөңөр болот. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге.